Ошто Ош облусунун жана Ош шаарынын регионалдык экономикалык өнүктүрүү пилоттук долбоору ишке ашырылууда. Натыйжада быйыл сырттан келген туристтердин саны былтыркыга салыштырмалуу 2 эсеге өскөнү байкалган. Туристтик маалыматтык борбордун маалыматында саякаттап келгендердин басымдуусун Европа мамлекеттеринин жарандары түзүүдө. Ал эми ири масштабдагы турлар коңшу мамлекеттердин тур операторлору тарабынан уюштурулууда. Кече эле мына Өзбекстандан келген инфотурдун тур компаниянын директорлору байкап кетти. Силердеги водительдер өзгөчө жүрөт экен, өзгөчө айдайт экен, ремень тагыны, правиланы соблюдать этип, анан айт токто дегенде токтоп жүр деген жүр, эч ким семичке чакпайт экен, бизде семичке чагат деп ушундай бир мисалдарды келтирип кетти. Ал ошо культура вождениянын тренингдин натыйжасы болду да, натыйжасы болду. Буюрса ошону дагы улантабыз, дагы мына Баткенский областтан запрос болуп атат. Конокторго карата айрым жергиликтүү жарандар тарабынан жасалган жагымсыз мамиле да жок эмес. Августтун башында өзбекстандык блогердин Оштогу таксисттерге карата пикири социалдык тармактарда кызуу талкууну жаратты. O'sha yerda bitta ikkita o'zidan mafiyachi yasagan 30 tami endi 20 tami 40 tami 50 tami bilmayman taksistlar bizni nonimiz shu, biz manshetdan pul topyapmiz deb o'zbeklarni 500 rubldan 6 kilometrga 4 ta odam, 6 ta 7 ta odam qilib tiqib mashinasiga 6 kilometr chegaraga olib kelyapti. Aeroportdan chegaragacha 6 kilometrda. Антикоррупциялык ишкердик кеңешинин Ош аймактык өкүлчүлүгүнүн жетекчисинин пикиринде сырттан келчү жарандарга же туристтерге карата мындай мамиле алгачкы ирет катталып жаткан жок. Туризм тармагын көтөрүүдө алдын алуу иштери жетишсиз. Биринчи биздин өзүбүздүн жарандар чакырып кетет. Маданиятсыздык токтотуп, өзүбүздүн маданиятты жагат көрсөтөлү. Чындыгында биз улуу элбиз, манастын урпагы деп турган болсок, өзүбүздүн кең пейилдүүбүздү, өзүбүздүн айкөлдүктөрүбүздү көрсөтүшүбүз керек. Экинчиден, бул эң негизги жоопкерчилик бул бийлик тарабынан. Ички иштер министрлиги, прокуратура буга эгер ошондой чаралар көрүлгөн болсо, ошондой маалымат түшкөн болсо, күтпөстөн блогердин кайсы бир арызын күтпөстөн ишин башташ керек. Ушул окуядан кийин Ош аэропортуна кошумча милиция кызматкерлери тартылды. Жарандардын арыз даттанууларын жеринде кабыл алуу боюнча милициянын көчмө кабылдамасы ишке түштү. Түнкү рейстер менен келчү жүргүнчүлөр үчүн жол акысы 50 сомдон ашпаган түнкү маршруттук каттам ачылды. Бардыгы бул түнү келе турган рейстер экен да, көпчүлүгүчү. Ошондуктан түнү жакшы көзөмөл болбой калган учурлар болуп атат. Ошондуктан азыр биз аэропорт достук кылып туруп маршруткаларды койдук. Басы дагы азыр 50 сомдон коюшуп тур. Ал арада туристтик инфратүзүмдү реконструкциялоого жана өнүктүрүүгө ички жана чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу үчүн мамлекет башчысынын жарлыгына ылайык Ошто бир катар сунуш программалар даярдалууда. Ош шаарынын туризм тармагын өнүктүрүү программасынын алкагында алдыңкы 5 жылда 5 ири долбоор ишке ашкан турат. Бул долбоорлор өзү 5 жылга эсептелген. 2025 жылга чейин толук ишке ашырылышы керек. Август айынын акырында жылдын сентябрдын башында ушул биринчи долбоорлорго тендерлер өткөрүлө баштайт. Жыл соңуна чейин Ошто туризмге байланышкан бир катар республикалык масштабдагы иш-чаралар мерчемделүүдө. 27 сентябрь эл аралык туризм күнүнө карата эл аралык мааниде жарманка өтөт. Октябрдын 14-ү дүйнөлүк окумуштуулардын катышуусунда геотуризм форуму белгиленет. Ош облусунда азыркы тапта жалпы 21 туристтик объект бар. Миргүл Бокошева, Акжол Айбашев, Ала-тоо 24, Ош.